Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Ошко Москвадан Кыргызстандын жарандары учуп келди. Бүгүн 20 июнда Кыргызстанга Аэрофлот Россия авиалиниясынын Москва-Ош маршруту боюнча Россиядан Кыргызстандын 325 жараны, анын ичинде жаш балдар кайтып келди. Бардыгы учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын мекенине кайтарууну уюштуруу иштери улантылат. Премьер-министр коронавирус инфекциясы боюнча кырдаалына чаралашы мүмкүн, ага карата даярдыкты күчөтүүнү камсыз кылуу шарт. Коронавирус инфекциясы боюнча эпидемиологиялык кырдаалына чаралашы мүмкүн, ага карата даярдыкты күчөтүүнү камсыз кылуу шарт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлагандай, ал кечээ Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы отуруму болгонун айтты. Күнүгө жарандардын арасында коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Өзгөчө Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда абал корч. Коопсуздук кеңешинин отурумунда белгилегендей, дагы бир жолу белгилей кетким келет, облус жетекчилери өзүңөргө тийиштүү аймактардагы эпидемиологиялык кырдаал боюнча жеке жоопкерчилигиңер бар. Аймактарда абалды көзөмөлдөө боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлбөй жатат, деди ал. Бишкекке Пакистандан Кыргызстандын жарандары учуп келди. Бүгүн 19 июнда Пакистан Ислам Республикасынан Кыргыз Республикасынын 94 жараны кайтып келди. Кыргыз Республикасынын жарандары Пакистандан Кыргызстандын жарандарын жана Кыргызстандан Пакистандын жарандарын алып чыгарып кетүү үчүн Пакистан тарабы менен биргеликте уюштурулган Pakistan International Airlines авиакомпаниясынан Исламабад, Бишкек, Исламабад каттама боюнча чартердик рейси менен учуп келишти. Азыркы тапта бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык чаралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Россиянын байланыш жана коммуникация министрлиги Орто Азиядан келе турган авиакаттамдар боюнча билдирет. Жакынкы күндөргө Екатеринбургга чет элде калып кеткен россиялыктар үчүн 2 рейс уюштурулат. Алар Өзбекстандан жана Тажикстандан учуп келет. Министрликтин айтуусунда 21 июнга Ташкент Екатеринбург авиакаттама, 22 июнга Душанбе Новосибирск Екатеринбург авиакаттама учуп келмекчи. Ютайр авиакомпаниясы авиа жүргүнчүлөрдү автоматтык түрдө орундарын бир орун калтырып каттоо системасын ишке түшүрдү. Бул система эгерде сиз орунду өзүңүз мурда тандабаган болсоңуз, автоматтык түрдө бир адамды терезе астына, экинчисин бир орун өткөрүп өтмө жолго жакын жайгаштырып орун берет. Бул социалдык аралыкты кармоого негиз болот. Компаниянын бардык авиа рейстеринде антисептиктер камсыз болуп, самолеттордо ар рейстерде дезинфекция иштери жүргүзүлүп турат. Казакстан авиакомпаниялары эл аралык авиакаттамдарды жүргүзүүгө даярдана баштады. Биринчи каттамдар 20 июндан тарта башталат. Авиакомпанияларга бара-бара каттамдарды жандандырып, Турция, Кытай, Түштүк Корея, Таиланд, Грузия жана Японияга 20 июндан тарта учуу каралууда. Бул жөнүндө Казакстандын жарандык авиация комитети билдирди. Азыркы учурда жадыбалдар түзүлүп, учуу иш-чаралары жандана баштады. Air Астана сайтына таянсак, Стамбул жана Анталияга 20 июндан, Тбилисиге 1 июлдан учары маалымдалууда. Россиянын тышкы иштер министрлиги россиялыктарды туристтик өлкөлөргө барууну убактылуу токтото турууну сунуштайт. Чек аралардын толук ачылышы боюнча азырынча так убактысы белгисиз. Ошондой эле оорунун чет өлкөлөрдө абалы коркунучтуу экенин белгиледи. Андыктан пандемиянын абалын эске алуу менен ден соолукка зыян келтирбөө үчүн туристтик учууларды токтотуп турууну сунуштайт. Вице-премьер-министр Татьяна Галикованын айтуусунда, эгерде профилактика шарттары жана эрежелери так сакталса, коронавирустун экинчи толкуну болбой калышы мүмкүн деп билдирди. Атап айтсак, буга чейин дүйнөдө жана Россияда коронавирустун экинчи толкуну болушу божомолу бар болчу. Аэрофлот өзүнүн жүргүнчүлөрүнө Шереметьево аэропортунда Россиянын конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча добуш берүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бул жөнүндө авиакомпания өзү билдирди. Добуш берүү үчүн мобилдик шайлоочу тизмесине катталып, участка номерин 4235 деп көрсөтүү керек. Ал участок Шереметьевонун В терминалында жайгаштырылат.
Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Бишкек шаары менен аймактар ортосундагы коомдук транспорттарды токтотуу чечими кабыл алына тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 20 июнда онлайн брифингде билдирди. Өзүңүздөр белгилегендей, коронавирустун тарашынын очогу Бишкек шаары, Чүй облусу Ош шаары. Ушуга байланыштуу Бишкек шаары менен аймактардын ортосундагы коомдук транспорттарды токтотуу маселесине кайрылып жатабыз. Бул туура кадам болот. Облустар аралык жүрүп жаткан коомдук транспорттарга чектөө киргизилет. Бирок такси кызматтары, жеке транспорт жана жүк ташуучу унааларга чектөөлөр коюлбайт, деди ал. Конкреттүү түрдө ар бир чыккан оорулууга жооп берет аким. Жайылды жана бир немеден чыгып кетти атасы. Бул шалакылык 5 симптом экен, болуп тур эми объективный бир причиналары бар экен дейт. Бирок ушинтип көбөйтүп жиберген акимдердин үстүнөн персонал түрдө Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус дүйнө жүзүндө коронавирус пандемиясына байланыштуу абал кооптуу болуп жаткандыгын айтты. Акыркы 1 сутка ичинде дүйнө жүзүндө 150 миңден ашуун адамдан коронавирус аныкталганын жана бул рекордтук көрсөткүч экенин баса белгиледи. Анын айтымында жаңы катталгандардын жарымынан көбү Түндүк жана Түштүк Америка, Түштүк Азия жана Жакынкы Чыгыш өлкөсүнөн катталган. Дүйнөдө коронавирустун коркунучтуу жаңы фазасында турат, эл үйдө отуруудан тажада. Бир катар өлкөлөр карантиндик чараларды алып, экономикасын жандантууга киришти. Бирок вирус коркунучтуу бойдон калууда, эң кооптуусу анын өтө тездик менен жайылып жатканы деп белгиледи. Жалпы республикалык тестирлөөдө бүтүрүүчүлөр 21 июнда негизги тестти, ал эми 22 июнда предметтик сабактар боюнча тест тапшырышат. Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү үчүн 117 борбор даярдалып, санитардык талаптар катуу көзөмөлдөнөт деп билдирди билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков. Анын айтымында жалпы республикалык тестирлөө 24-25 июнда 2 этап менен өткөрүлөт. Ар кандай себептерге байланыштуу каттоого жана тестирлөөгө катыша албай калган окуучулар 11-12 июлда катыша алышат. Ал эми тесттин жыйынтыктары 13-19 июлдар күндөрү белгилүү болот. Бул жылы жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу үчүн 41 727 абитуриент каттоодон өткөн. Жогоруда аталган борборлордо даярдык иштери аяктоодо. Тестирлөөнү өткөрүүдө санитардык эпидемиологиялык ченемдер так сакталып, окуучулардын арасында социалдык аралыкты сакталып, алардын дене табы текшерилип турат. Такими темпами что-то клина, однако, не ловят. Это пиздец. Вот оно, Варшавское шоссе. Переход полностью заполнен. Надеемся, никто не пострадал. Машины практически перебираются вплавь. Tortaypa olib chiqaveringlar. Kelyap. Давай. Ketdi, давай. Tarixda qoladigan ish qilyapsizlar lekin. Balon tiygan bo'lsa yurish qiyin bo'lar. Mosh. So'gin. Давай. Ya, lan. Pandili janda ketdi. Biratani baxti bor ekan.
Kalonsi bor ekan. O'zi mana yoqqa chiqsa o'zi. Oh. Не снимайте! Обидится потом! Нормально! Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.